Assalamu alaikum urmattуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен акыркы жаңылыктарды көзөтүп отуруп, Кыргызстанда болуп аткан проблемалар жөнүндө бир аз оюмду бөлүшкүм келди мен дагы. Анткени мен да ошол элдин уулумун. Урматтуу элим, Кытай маселесин чечиштен мурда биз эл биригип ошол бийликти шайлап алган, өзүбүз шайлап алган бийликке талаптуу коюшубуз керек. Биринчи өчүрөттө. Экинчи өчүрөттө алардын Кытайдын товарына бойкот жарыялашыбыз керек. Үчүнчү өчүрөттө Кытайга тийип аткан кыстарыбызды тыйышыбыз керек. Анткени Кыргызда кысты 40 үйдөн тыюу деген макалыбыз бар. Экинчи маселе, бизди кой дерге кожобуз жок, айдарга ажообу жок, бир эл эмеспиз. Биз тартиби бар, дини бар, ыйманы бар мамлекетпиз. Кыргыз элибиз, мусулмандарбыз, Кудайга шүгүр. Биринчи өчүрөттө бизге тартип керек. Тартип керек эмес болсо, анда бизде көп проблемалар чыгып кетиши мүмкүн. Тартипке баш ийишибиз биз ошо мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошконубуз болот, урматтуу мекендештер. Канткенде десе, бизди тартипти баштаганда бисмилла дегенде түкүргөн түкүрүктөн эмес, шофёрлорду ичип алган айдагандарына иштарак кылганда мен ыраазымын. Анткени бизге тартип керек, кырсыктар көп болуп атат. Экинчи өчүрөттө эмне болуп атат десе, биз ошо тартипти башташтан болсо, биз биринчи өчүрөттө эгер тартипти кармай турган болсок, адилеттүүлүк кыла турган болсок, чынчылдык кыла турган болсок, анда биринчи өчүрөттө биз казинолорду токтотушубуз керек, кумарканаларды. Экинчи өчүрөттө биз сойкуканаларды токтотушубуз керек. Үчүнчү өчүрөттө биз тартипке баш ие турган болсок, эгер тартиптүү мамлекетке жетише турган деңгээлде иш кыла турган болсок, анда биз Кыргызстандагы 35 000 голубойду тыйышыбыз керек. Мына ошондо бизде Кыргызстанда өнүккөн тартиптүү мамлекет болот. Мына ошого эл дагы, мамлекет дагы бирдикте, ынтымакта гана аракет кылышыбыз керек. Ушул оюмду бөлүшкүм келди. Ассаламу алейкум.